Да суроо жокко өтөлү. Самат Кыштыбекович, сурооңуз барбы? Суроолорум бар. Бериңиз. Масат Мергенбаевич, биринчи суроом. Сиз жакшылык Жомартовичтин өтүнүчүнө даярданып атканда негизинен бүгүнкү күндө баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны канча, алар ушундай бир иштерге аралашып, канчасы аралашып жүрөт, ушундай бир статистикалык бир маалыматтар менен таанышып көрө алдыңызбы? Иштин материалдарына ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылып, ал жерден алардын санын алып, иштин материалдарын адашпасам тиркөөгө бергенбиз. Андан кийин эгер алардын дагы баары эле шайлоого мүдөөсү барбы, сиз ошол маселени айткандай болдуңуз. Мүдөөсү болбогонуна карабастан бул укукту биз беришибиз керек. Ал пайдаланабы, пайдаланбайбы адамдардын өздөрүнүн укугу да. Анткени статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 198 000 мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар экен да. Эми ошонун баардыгына мүмкүнчүлүк берилип калса кандай болот? Андан сырткары экинчи суроом. Негизинен өзүңүз билесиз, ошол Конституциялык мыйзамдын 60 беренесинде дагы жана партия менен тизмеге баратканда толук мүмкүнчүлүк турбайбы ал жердечи? Турабы? Ал жерде ошол жазылган мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын болуусу ошо ар бир биринчи 25 талапкердин тизмесине киргизилиш керек. Эми толук мүмкүнчүлүк бар да, анын мандат менен барбаса партия менен бара берүүгө мүмкүнчүлүк турат. Конституциянын табиятында жана жогоруда айтып өткөн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 1 бөлүмүнүн 2 абзацындагы жана дискриминацияланбоо, басмырланбоо деген маселеде атайын бир шарт кайсы бир топко мүмкүнчүлүк берсе партиядан өткөнгө, ал жөнөкөй жарандар жөнөкөй ошо бир мандаттууда дагы ошондой эле шарт түзүлүш керек да. Сенде бул топко кошулбайсың, ошон үчүн сен партия менен гана бар деген бул өзү басмырлоо, өзү анын социалдык абалын аныктап, сен бул жол менен гана бар дегенге алып келет да. Мындай мыйзам чыгаруу жана конституциянын табияты мындайга такыр жол бербейт. Экинчиден 190 000 дедиңиз, 198 000. 198 000 адамдын баары өзүнүн талапкер катары койгону менен ал жерде жогорку кеңеш бул өкүлчүлүктүү орган. Ал жерден шайлоочулар аны тандашсы да керек. Бул жерде биз шайлоочу катары талапкерликти гана көрсөтүү укукту айтып атабыз. Эгерде эл чындыгында ошондой өкүлдөрүн көргүсү келген болсо, эл шайлаган болсо, жана мыйзамдарда белгиленген тартипте шайлоо өтүп, мандат алган болсо, эмне үчүн иштесе болбойт? Рахмат, калган өзүм сөзүмдө. Дагы сурооңуз барбы? Бүттү. Жок. Урматтуу судьялар, сурооңуз барбы? Бериңиз. Менде тактоо иретинде суроо бар эле. Максат Мергенбаевич, өзүңүздүн сөзүңүздө жана кайрылууңуздарда талашылып жаткан жоболор социалдык теңсиздикти жаратып жатат деп жатасыңар. Ал эми шайлоо күрөөсү төгө албагандар арасында мүктүк абалына карата түздөн түз басмырлануу болуп жатат деп белгилеп жатасыңар. Ушуга байланыштуу силер мисал катары 24 Конституциянын 24 беренесинин 1 бөлүмүнүн 2 абзацын айтып кетпедиңиздерби, басмырланбоо принцибин. Ошо тактоо иретинде сизге карата, сиздин Жакшылык Жомартовичке карата конкреттүү түрдө ошол Конституциянын ушул беренесинин кайсы абалына карата басмырлоо болуп жатат деп тактоо иретинде айтып коесузбу? Мүлктүк жана башка дегенде ошо мүлктүк абалы, мүлкү азыраак болгондугуна байланыштуу ошол күрөөнү төлөгөнгө шарты болбой жатат. Мүлкү көптөргө багытталып калып атат да эми. Кээ бир учурда мыйзам мүлкү көптөр гана тапшырсын деп айтпайт, бирок коюлган талаптар, коюлган ошондой шарттар ошого алып келет да. Бул жерде ошо мүлктүк деген абалга биз басмырлоо катары баяндаганбыз.
мүлктөн башка да башка абалга мүлктүн башка абалга болуп турган болсо эми социалдык абалда мисалы мүмкүнчүлүгү майыптуулугу бар адамдарга карата деп өзүнө айткан жакшылык. Чындыгында эми жашоо шарты тагдырына байланыштуу ушундай көзүнөн майыптуулугу бар эми баардык эле жарандардай өзүнүн эмгекке болгон укугун реализация кылуу бир аз татаал. Биздин коомчулук дагы ага ылайыкташылган эмес. Көпчүлүк учурда коомубузда ошол майыптуулугу бар болгондугуна байланыштуу мага тиешелүү түрдө эмгек кылып бергенге мүмкүнчүлүгү дагы азыраак болуп калат деген бир түшүнүктөн биз ары элекпиз. Андан сырткары коомдогу мисалы эркин жүрүү, транспорт маселелери бир аз кыйын да, ошого деп айтканбыз. Мен бериңиз. Жакшылык Жомартович да сиз дагы өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеттиңиздер. Кадыров баягы коом арасында активдүү позициясы бар, өзүнүн электораты бар деп ошондой эле өзүңүздөрдүн кайрылууңарга көптөгөн ар түрдүү сертификаттарды дагы тиркегенсиздер. Анан ушул жөнүндө ушул Жакшылык Жомартовичтин ишмердүүлүгү жөнүндө тагыраак маалымат берип коесуздарбы? Негизинен ошол жакшылык буга чейин көптөгөн окууларга катышып, УВКПЧОндун адам укуктары боюнча бир жылдык окуусунан өткөн. Ал жерде ошол майыптуулугу бар жарандарга эл аралык жана мамлекеттик мыйзамдардагы укуктары көрсөтүлгөн. Андан сырткары жакшылык Ош шаарындагы көптөгөн муниципалдык жана мамлекеттик мекемелерге жанагы брайль шрифтиндеги неме маалыматтарды чаптап, өзүнүн аракети менен чаптап эметкен да, мындай маалымат катары негеден көп немеде жок эле. Анан бул ошо долбоордон каржылоо алып, ошол немелерге дагы неметкен, чаптап чыккан мамлекеттик органдарга. Кийин ошол өзү дагы айтып өттү, шаардык ошо көзү боюнча майыптуулугу бар жарандардын коммерциялык эмес бирикмесинде дагы шаардык филиалында жетекчилик кызматты турган. Ал жерде уюштуруу иштеринде башка да активдүү катышкан. Кечээ дагы болуп өткөн көзү боюнча майыптуулугу бар жарандардын жүрүшүндө катышып, коомубуз ошол шарты болушу керек, биз дагы үйдөн сырткары чыгып мындай коомго аралашкан жарандар бололу деп өздөрүнүн позициясын билдирген адамдардын бири. Суроңуздар барбы? Барбы суроңуздар? Менде суроо бар. Максатбек Мергенбаевич, кандай деп ойлойсуз? Негизи ар бир маселенин бардык жагына караш керек, туурабы? Шайлоо деген оңчо эмес, бул деген мамлекеттик жана жергиликтүү органдарды куруу, бул деген себеби ошонун жыйынтыгында бүт элдин жашоо турмушуна таасирин тийгизет. Кандай өттү, эмне болду деген сөз да. Анан кийин бул ушул ыкма шайлоо күрөөсү эмне максатты көздөйт? Бул жерде ошол эми ачып алсам болобу, сиздердин бир мейлиңиз ачып алыңыз. Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасы
3 март 2021 чыгарган чечиминде жана негизи эле шайлоо боюнча күрөөнүнгө карата түшүндүрмө бергенде жана менин дагы түшүнүгүм ошого шайкеш эле келет. Бул ошол шайлоонун өтүүсүнө кандайдыр бир максаты шайлоого катышуу эмес, бирок мындай жеңил ойлуулук менен же болбосо шайлоонун өтүүсүнө тоскоолдук кылуу максатында койгон кандидаттар көбөйүп кетүүсүн мындай ошого карата алынган талап деп көрсөтүлгөн. Мен деле ошол талап мындай ошол максатты көздөлгөнүн мындай туура деп эсептейм. Туура айтасыз. Анан кийин мына карасаңыз, мына ошо эми турмушта болуп аткан нерсе, шайлоолор өтөт. Кээдеки ошол шайлоого катышкан немелер, адамдар кээде 1%га жетпеген добуш алышат да. Бул ошону кандай деп ойлойсуңар? Анан кийин керек болсо ошол 100 000 жана шайлоо күрөөсү ошого багытталганда эмне үчүн ошондо дагы иштебейт керек болсочу? Эгерде мына жана айтып кеткенде мына Самат Кыштообекович, бизде мына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны да айтылып кетти, Анан кийин ар кимдин ар кандай ою болот. Анан кийин такыр эле ушул ыкмалар мамлекет тарабынан же мыйзам тарабынан пайдаланышпаш керекпи? Же кандай болуш керек? Же башка ыкмалар болуш керекпи? Же бул ыкмалар деги эле болбош керекпи деген сөз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, шайлоого неметкенде 50-дөн чыгышты го, ошондо. Ошол негизи жарактуу вообще, негизичи. Бул дүйнө жүзүндө болбогон нерселер бул. Бул жерде ошол коюлган талаптар ошо 100 000 боюнча айта турган болсок, 100 000 алганда Жо, негизи эле бул кеп 100 000 эмес, шайлоо күрөөсү катары. Шайлоо күрөө өлчөмүндө эмес кепчи, Кеп өзүнүн маңызында, ушул ыкманын маңызында. Өзүңүз айттыңыз, эмне максатты көздөйт депчи, туурабы? Анан кийин сиздин оюңуз боюнча мындай деп атасыз. Анан кийин такыр эле алып салыш керекпи депчи. Эми сиздин оюңуз кандай негизи? Же башка ыкмалар болуш керекпи, же эмне болуш керек деген сөз? Же мүмкүнчүлүгү чектелген сиздин оюңуз. Себеби ошондой чыгып атат да, сиздин оюңуз боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын немеси шайлоо күрөөсү болбош керек деп атасыз. Же башкача айтканда, ушул ыкма, шайлоону тартипке салуу ыкмасы, бул адамдарга тиешелүү болбош керек деп атасыз да, оюңуздачы. Эгерде мындай жыйынтыктасак. Ошол кезде мына Самат Кыштообекович айтып атат, баланча 1000 киши депчи. 198 000 адам бар дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Уруксат берсеңиздер, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган атуулук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 25 беренесинде несине берилген жанакы жалпы түшүнүктө замечание общего порядкада айтылганда талаптардын финансылык эле эмес, андан сырткары жанакындай өкүлчүлүк көрсөтүү. Бизде мына президентти шайлоодо ошол пайдаланып келет. Канча бир талапкер жараныбыз ошол адамды президент катары көргүбүз келет деген бир талап бар. Ошонун колун чогултушум керек. Жогорку кеңеште эле өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин финансылык мүмкүнчүлүктөрү эгерде 100 000ге жетпейсе, анда бир башка мүмкүнчүлүк коелу. Ал мен элдин добушун алам деген ишеничи мүдөөсү болуп атпайбы? Анда сени кайсы бир сандагы адам талапкер катары болушуңду көрсөтүп берсин. Ошондой бир альтернативаны боюнча ой сүйлөштүк элек Кадыров жакшылык мененчи. Анан эгерде ошону да топтой албаса, анда чындыгында эгер сени эл азыр көргүсү келбей атса, кийин деле мындай талапкер катары же өкүл катары көрүүсүндө кандай кепилдик бар деп ошол сунушту, ошол жолду көрүп жатабыз да биз. Түшүнүктүү позиция. Рахмат, отуруңуз.